Урматтуу көрүүчүлөр, менин программасы азыр ушул Ош шаарынын Жапалак айыл аймагында жайгашкан дагы бир энени куттуктаганы келдим. Бул жерде мына ушул дарбазанын ичинде Алия деген энебизди Мыскал деген кызы атайын ушул менин программасына кошуп коюу ниетин ушул улуу Рамазан айында орозонун айрыкча ушул ифтарлык иш-чарасына мени чакырган. Азыр мына ушул сүртүмдөрдү, образдарды дагы ушул жогорудагы бир эң бактылуу энелердин катарындагы Алия эненин бүгүнкү иш-чарасына сиздерди чогуу ортоктошуп кылабыз. Ана жүрүңүз мынакей мен улам коштоп бараткан эжебиз бүгүнкү туулган күндү уюштуруучулардын сап башында турат. Ана жүрө бериңиз. Эжебиз могу ак залчанбы? Мынакей кандайсыз, жакшысызбы? Ден соолуктарыңыз жакшыбы, аман эсен? Отурасызбы? Тынчпы, аман эсен? Отурасызбы, тынчсызбы? Кече берки WhatsApp'ыма жазган экенсиз. Ой, сүйлөшүп койчу менен депчи. Ошол учурда кызыңыз чалып мен менен сүйлөшүп калды. Анан бардык маселени чечип, сүйлөшүп, анан бүгүн келдим мынакей. Алдыңызгачы. Кандай отурасыз? Тынч отурасызбы? Менин программасын акмалап турасызбы? Көрүп турасызбы? Апамдын 91-ге чыккан жашын белгилеп коеюн деп. Өзүңүздүн атыңыз ким эле? Өзүм атым Мыскал. Мыскал энебиз, урматтуу көрүүчүлөр, мен тактап атайын сурап атам. Мыскал энебиздин демилгеси менен уюштурулуп атат ушул иш-чаранын баардыгы, туурабы эне? Өзүнүн апасы 91-ге чыгыптыр. Алия деген энебизди куттуктайбыз. Кана жүрүңүз. Сиз менен чогуу. Урматтуу көрүүчүлөр, ифтарлык оз ачарга деле аз эле убакыттар калды. Киниздер алар, силерден ким кирет? Бисмиллахиррахманиррахим. Мынакей келип калдык. Урматтуу көрүүчүлөр, Мыскал энебиздин демилгеси менен уюштурулуп аткан ушул иш-чара. Менин энеме, менин апам да татыктуу деп. Ассаламу алейкум, кандай? Жакшы отурасызбы? Тынч, аман эсен? Алия эне, кандай отурасыз? Onu söylüyorsunuz abice. Sizler düşündürüp durmuşlar benim sözüm anda. Ene kандай oturasız, jakşysızbı? Mınaқты қарам. Аяқты қарап, жақсысызбы, қандайсыз деп атат. Жақсысызбы, тынсызбы деп. Мынакей, есеп. Ene өзі сүйлей бере ме мындай? Сүйлеп отырат да. Түшүндүрүп койсоңуз, ene өзүнүн жашын, небересин, чеберлерин мүмкүн болушунча аракет кылып айтып берсин эне. Апа, бүгін 91 жашыңызды белгілеп мына баланы чакырдым. Менин энем программасы канча бала, канча небере, канча чөбүрө бар дейт. Ошону айтың. Siz айтып бере бериңиз. Кимден айтат? Мага айтың, мага. Мынақты карап, канча бала, канча небере, канча чөбүрө бар айтың. Siz айтып Каяктан билейм? Siz kayaktan bileyim deyip. Өзүм айтып. Ча деп айтып. Биз эки бир тууганбыз, бир ана Балтабайдын, кана Балтабай. Ол ана мен кыздардан чоң болом. Анан неберелери 12 та, чебереден 30 та, кыбыраны эми жакында көрөбүз. Кыбырайым көрүп калат, Кудай кааласа. Бир кылым жашайын, оодарсын деп отурабыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушул нерсеге, ушул идеяны өзүңүз баштапсыз, Мыскал эне? Өзүңүз канчага чыгып калдыңыз? Өзүңүз номерларын жазып алгам көрүп. Өзүңүз канчага чыгып калдыңыз эне? Мен 25-жылы 70-ке чыгам. 70-ке чыгасыз, Кудай буйрса, мына 25-жылы. Жап-жаш көрүнөт экенсиз. Энебиз деле 91 жашка чыкканы менен жаш эле көрүнөт экен энебиз деле, Кудай кааласа. Өмүрүн берсин. Кудайым өмүрүн берсин, ушунча бизди карап. Балтабай берген. Илгерки, көргөн эмелери союз малында, согуш малында эме кылганда, мунун бир эмесин айтып берейин. Түнү мындай оро коргондо түнү ай жарыктын эмеси менен орушат экен эле. Анан апам, таятам эме кылат экен, арпа эгет экен. Анан одон кичине эме кылып жээңдин учуна салып берет экен. Ону апарып күйшөп, нан кылып жешет экен да. Анан бир ошентип бир кетип атса, кызыл уюк. Жок, кызыл уюкта ошого жакындап кетип атса, бир таштын үстүндө чалып отурат экен. Анан берактан кетип атып менен токтоп калат экен да. Токтоп калса анан
Kızım korkpay gelever depti. Anam barsa Datbasga bıçak menen örüp kesip jep oturat eken. Anan odan kesip beripti. Berse men ындай кылып жебе коюптур да. Жебе койсо балам апке жебедиң деп алып, анан айтыптыр, апаң ооруп атат экен дептир. Набыт болот дептир. Анан бир акаң, апаң сакайып кетет дептир. Анан бир акаң бар экен, ошо набыт болот деп айтыптыр. Десе эч түшүнбөптүр. Тайнеме эми айтпат болот дейчи. Анан кийин апасы сакайып, баягы тагабыз дүйнөдөн өтөт экен да. Өткөндө анам айтат экен, ушундай болду эле деп. Ошону айтпай жүрө берген да. Эми бул кишилер ушунчалык сырды бекем сактаган, ушундай бир касиеттүү адамдар болгон да. Ошол убакыттын адамдары туурабы? Ошон үчүн сырды кийин айткан да. Ошондой. Жакшы. Жашта омалда 10 жаш ошондой жаш экен да. Мисалы эмне, мына ушул күнгө чейин ушундай өзүңүздүн бейишиңиз деп коелу, мына энеңиздичи, ушул бейишиңизди ушинтип сүйүнтүп көрдүңүзбү же бул алгачкысы болот. Эми буга чейин албетте ар кандай болуп сүйүнткөн чыгарсыздар, мисалы үчүн, ар кандай мисалы берек бешкектерди берип дегендей. Бирок ушундай программа алгачкы жолу уюштуруп чыгарып атасыз. Ошондойбу? Качан пайда болду бул идея? Идеяны мен сенин эми программаны көп көрөт элем. Анан баягы бир Москвадан бир кыз мамалакты минип апасы кийип, анан апасы 4 жыл дегенде келди, 7 жыл дегенде келди. 4-5 жылда келген. Ошолорду көрөт элем, өзгөндү киши кылып бардын көрүп жүрөт элем да. Ошо түштүктү төрөгө кирип жүрөм. Ошо малда жазып алгам экөөнү тең. Билайымдыкин дагы мекөмөн бар экен. Анан мен чалсам кече албадым, анан деп анан ошо кызыма айттым. Ушу албай атат, сен чалчы экөөнү тең деп буга бердим. Берсем анан сүйлөшүптүр. Ооба, кызыңыз менен сүйлөшүп, бар жогун чечишип, макулдашып, бирок кечеги күнгү эмес, бүгүнкү күнгө пландаштырып атканыңызды кийин угуп, алайдан келген туугандар дагы келип кошо тартылып калсын, ушу бизден үй бүлөлүк архивке дегенден азыр келдик. Мынакей бүгүн уюштурулуп атат иш-чара. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Мыскал энебиз өзү деле 25-жылы, 2025 жылы май айында 70ке чыгам деп отурат. 55. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей эми энебиздин азыр эми негизги образын биз көрүп атабыз. Негизи энебиз эми өзү бир түшүндүрүп койсоңуз, бир өзү жөнүндө бир аз сүйлөп берсе жакшы болот эле. Эгер мүмкүн болсо, аракет кылып көрсүн. Пикирлайсам эмнени айтам деп атпайбы? Аже, апа, өткөн күндөрүңүздөн бир айтып берсин дейт. Кандай жашагансыз, кайсы малда эмне болгон? Майли эне. Канча бала бар, кантип жашагансыз? Эгер согуш малдакыларды айтып берсин дейт. Айтын. Ата берин. Согуш малда Азыр энебиз түшүнбөдү негизи. Түшүнбөй калды. Мейли, азыр биз бир аз сүйлөшүп аткан маалда бир аз өзү дагы бир идея көтөрүп сүйлөп берейин деп калар. Бата берет ата, батасын тартайлы. Каттык сүйлөм. Мынакей рахмат. Ушунчасына шүгүр келтиришибиз керек, туурабы? 91 жаш деген бул оңой жаш эмес. Бир кылымга тете жашаган энебиздин батасына ортоктош болдук. Мынакей жакшынакай болгон гүлүн тапшырып, кол чаап турабыз. Урматтуу көрүүчүлөр. 91-ге чыккан жашыңыз менен деп куттуктап. Жакшы. Рахмат эне. Аллах ыраазы болсун. Ушул улуу Рамазан айында мен дагы башкаларчылап апамды куттуктап калайын деген Мыскал эжебизге Аллахым ыраазы болсун. Чын айтканда мындай жашта эч кимдин деле оюна келбесе керек, апамды куттуктайын, атамды куттуктайын деген, бирок энебиз мисалы ушунчалык сыпаттап, барктап, ушунчалык эң алдыга койгон. Бул дүйнөдө ушул апаңыз бар үчүн жашоо керемет да, Мыскал эне, туурабы? Мына өзүңүз деле мисалы
70ке чамалап отурасыз мисалы үчүн. Бирок дагы эле жаш баладай мисалы Алия энебизге эркелеп турабы? Бунун көңүлүн көтөрүү менен бар экен. Мына ушундай карлык ар бирибизге насип этсин турабы? Мына ушундай болуп жакшы өтсө дагы апабыз, атабыз эч качан эми жаныбыздан чыкпасын деп ниет кылабыз турабы? Эми Аксакалга сөз берели, Аксакал дагы бир эки ооз сөз кошсун. Ава, сиз кимис болосуз? Мен Амирбеков Ахмет 50-жылы туулганмын. Аха. Мен мана Кампирежен менен кудагыймын. Кампирежен баласы Балтабайга кызын бергенмин. Куда Балтабай көз кудагы. Şu Кампирежен юбилейге келдигеде, şu юбилей кут болсун. Şu ömrü uzun bolsun. Bundan narda 100'e, 110'a, 120'e kirsin. En soluğu olsun. Allah'ın özü kolda olsun. Tinçlik olsun, amançılık olsun, elbizde tokçuluk, molçuluk olsun. Ay rahmat, ada rahmat aytsanız Seni tegeni rahmat, şunca mevzide körüp alma keyinin rahmat. Sana da den soluq olsun, işine iyilik olsun. Ay rahmat. Omin aytkanыңыз келсин, omin. Мен Тойчубекова Салия, бир тууган эжем болот. Менен чоңу ушул. Мыскал энебиз бул жак Алия. Бир тууганым болот. Биз 4 бир тууганбыз, 2 уул 2 кыз. Бир аз тынчырап турабыз, урматтуу катышуучулар, интервью алып атабыз. 4 бир тууган, 2 уул 2 кызбыз. Чоңу мен эң кичинесимин. Менен чоң акам бар, онон чоң эжем, онон чоң эң Аксакал акабыз, ол Алайда жатат. Ушу булардан тараган небире чебирелер Кудага шүгүр эле. Абжем дагы жакшы отурат, эсен-аман. Мен чоң уулум, эң чоң уулум, онон кийин кичине кызым бар, ал жерде. Ушулар бардыгы, мен да 4 балалуумун, 2 уул 2 кыз. Ошолордон тараган аябыздан көп. Эми Өзүңүз канчага чыгып отурасыз? Мен өзүм 75-тен 76-га кетип атам. 75-тен 76-га. Көп жашагандардын катарына кирет экенсиз, айтканда, мисалы. Эжем аябыздан жакшы отурган ушул, балдары багып отурат. Эми Кудай берген жашты жашайбыз. Абижем да Кудай берген жашты жашайт. Мына мынчада жашайм дей албайбыз. Ошо Лукан келгениңе рахмат. Көп жашасын, көп жашасын. Бакубат энебиз 91 жашка чыкса деле бир аз кулагынан кетсе да, бирок башка жагы ошол эле ойдон деп элестетип атабыз. Кудай буйрса көп жашасын. Ушуну уюштурган ушу менин мына сиңдим. Мен өзүмүздө эмне десе ушунун экөөбүз бири-бирибиздин тилибизди алабыз. Кыздардан бир туугандай мамиле кылабыз. Эсен-аман болсун, ден соолук болсун, ушуга дагы ушуну уюштурган ушуга ден соолук болсун, өмүрү узак болсун, не тилегине жетсин. Мен айтканыңыздар келсин, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей Мыскал энебизге ушундай бүгүн баталар төгүлөт, энебиз дагы мисалы сезип туюп отурат, өзү деле мисалы үчүнчү мына ушундай бир жакшы жашам болуп атат депчи. Азыр акырында ошо энебизди өзү бир жакшылык батасын менен жыйынтыктайбыз деген ниеттебиз. Мыскал энебиз мына урматтуу көрүүчүлөр, 70ке таяп калган эне, мисалы ушу менин программасында биринчи жолу апасын куттуктап аткандардын бул эксклюзив чыгарылыш деп айтып койсок болот эне. Калгандарына сөз берейин эми. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей бардык мына мусулмандар үчүн ыйык болгон Рамазан айындагы ооз ачар убактысы келип жетти. Бардыгы мынтип орозолорун ачып аткан убагы, ниеттерин билдиришип, Алия эненин урматына, ушул орозо айынын урматына арналган ушул ифтарлык башталды. Оста ача бериңиздер. Өзү негизи бул айларда, бул өзү негизи адамды ачка калбай турган ай. Бул кичине бир курма менен, бир урттам суу менен курсак тое турган ай, туурабы? Кана эми өзүңүз ооз ачканча сүйлөй бериңиз эне. Кана кандай максатта келдиңиз, кимиси болосуз дегендей? Мен эң чоң акасынын кызы болом, чоң кызы болом. Алия энебиздин. Бир тууган акасынын кызы болом. Эң чоң болом. Анан ушу абжемин ушу 91 жылдыгын куттуктап келип отурабыз ушу. Ушу абжем дагы ушу ойлогон оюна, максатына жетти. Ушу уул кыздарынын, неберелеринин, чеберелеринин күнүн күчүн көрүп,
100'gө чыкса деле боло берет. Кудайым канча жаш берсе ошончо жашайбыз. Туура айтасыз. Ден соолук берсин, ушу мыскал жем ушуну уюштурган мыскал жеме дагы рахмат. Ойдо жок нерсени биз деле мындай какачыбыз тутуп калды, мындай нерсени ойлобой келдик эле. Сюрприз мыскал эне уюштуруп аткан сюрприз туура. Биз билбей келдик эле. Рахмат. Мыскал жеме дагы ушу балдарынын, кыздарынын, неберелеринин, чебирелеринин күнүн күчүн көрсүн, 100'гө чыксын, ушу абжемин жашын берсин. Ушу канча ниет кылса ошо ниетине жетсин. Дайым ушу жакшы дасторкондордо жолугушайлык. Ушу Рамазан айы баардыгыбызга кут кылсын. Эмдиги жылы баарыбыз түгөл болойлук. Кудайым түгөл кылып койсун. Кудайым Алла Таала да кандай жаш берди, ону Кудай билет. Буйругуна баш ийебиз. Айым Алланын эмесине баш ийебиз. Ушу Кудайым кандай десем эми заманыбыз тынч болсун, токчулук, молчулук болсун, берекелүү жыл болсун. Жакшы жылдардан болсун. Рахмат эне, рахмат айтканыңыз келсин. Сиздердин да өмүрүңүздөр узун болсун. Ушинтип Алия энебиздин үйү тойконага айлана берсин. Ар дайым келгенде ушинтип жамы журт ушинтип чогулуп келип куттуктаганга жеткизсин, эне. Рахмат. Эне кийинки очередь сизге келсин. Сиз кимсиз? Бул эженин агасынын эң чоң келини болом. Мына чоң эжебиз, анан кийин мына менин байым анау. Маңдайда отурган. Азыркы аксакалбы же бул кепкачан? Кепкачан. Келин болом. Эжемин жашын берсин, эжемин ушу өмүрү узун болуп, тилеги максатына жетсин. Мына бала чакасы, небереси, тууган урук баарыбыздын башыбызды билип берип, бүгүн ушундай той болуп отурат. Тойго улансын мына кайнымен. Эжем бизге суйлуу барат, баардыгыбызга кыдырып, жакшы сөздөрүн айтып анан кайтчу, быйыл гана мына кулагынан метеп калыптыр болбосо Кудайга шүгүр эле. Жылда эле барып жүргөн айлыбызга. Ушуну уюштурган эжеме рахмат. Эжем ушу апасынын жашын берсин, неберелерин, чеберелеринин жакшы күндөрүн көрсүн. Ошо эжемин сөзүн таштабай мына келип отурат экенсиз. Сизге дагы чоң рахмат. Орусуңуз кабыл болсун, үй бүлөгүңүздө тынчылык, жакшылыктар күндөр болсун. Дайыма жаркылдап иштеп жүрө бериңиз. Рахмат, урматтуу көрүшдөр. Эми мен сиз берека жыл боло бериңиз. Эми бир 10-15 мүнөттөй кичине кыйнайм, эми нары өт, бери өт болупчу. Туура түшүнөсүздөр, энелер, урматтуу көрүшчүлөр. Мен Алия энебиздин эң жакындарынан атайын эксклюзив интервью болуп атам. Эже, сиз өзүңүздү тааныштырып. Мен Тешенова Гүлүмбүмүн. Ошол эжемин азыркы юбилей болуп аткан эжемин эң чоң акасынын кызы болом, экинчи кызы болуп, чоңубуз аны азыркы биринчи сүйлөгөн. Ушу не дейлик, ушу эжемин жашын берсин, ушу эжемин бала чакасы ушу өзүнүн ойлогон ойлорун ушундай ишке ашырып, ушундай эмеге берип атыптыр. Ушу эме кылат. Орозо айы жакшы айлардан болсун. Келерге Кудай кааласа ушул Орозо Рамазан айында түгөл болойлук, баардыгыбыз бир болойлук. Сага да рахмат. Ушу элдин ушундай кызматын кылып атканга. Рахмат. Менин миссиям ушул бул дүйнөдөгү эне. Ана эми сиз берека өтүп ала бериңиз, акырын бир меселден жылдырып отура бериңиздер. Ана эже, сиз кимис болосуз? Мен ушу тайэжемин эмеси, сиңдисинин кызы болом, чоң кызы. Биз тайэжемин колунда чоңоюп апам. Ушу тайэжемин колунда чоңоюп, тайэжем бизди өз апабыздай көрөбүз тайэжемди. Экинчи апабыз. Курутун берип, майын берип, чайын берип, эркелеп чоңойдуңуздар. Ошто өзүбүз ошто туруп, ушу каникулдарда эжемдин үйүнө барып, тайэжемдин үйүнө. Муну тайэже дебейбиз, биз апа деп калганбыз, апабыз болуп. Азыр деле апа дейсиздер. Азыр деле апа дейбиз. Ушу апабыз ден соолукта болсун, 91 жашы кут болсун. Кудайым ал жаркырап жайнап, ушу алдыбызда жүрө берсин биздин төрүбүздө. Ошондой эле мыскал жеме. Кудайым рахмат, ушу уюштуруп, ушунча элди топтоп, баарына нан чайын берип аткандарга рахмат. Ушу баарыбыз тууган урук менен тынч бололу. Силерге ham рахмат, ушундай элдин кызматын кылып жүрөсүңөр. Дайым силерге ден соолук, узун өмүр, ишиңерге ийгилик каалайм. Рахмат, эже, рахмат. Бар болуңуз, бар болуңуз. Сиздер дагы ушундай тойлорду караганда өткөрүп туруңуздар. Сиздердин дагы мыскал энебиз сыяктуу 70ге чыкканда балдарыңыздар да сүйүндүрүп турсун,
Кана эже өзүңүздү тааныштырып. Саламатсыздарбы? Биз ушул тай эжебиз болот. Апамдын эмес, бир тууган эжеси болот. Анан биз Кампир апа деп чоңоюп калганбыз. 3 ай каникулдарда бүт жайлоодо жүрүп, ушу Кампир апабыздын колунда чоңойгонбуз. Кампир апабызга өмүр берсин Кудайым, Алла Таалам жакшылыктар болсун ар дайым. Эч качан жамандык көрбөсүн. Калган өмүрлөрүн, калган неберелерине, чеберелерине берсин. Ошо сиздердин жамаатыңыздарга да чоң рахмат. Рахмат эже, бар болуңуз. Сизге дагы ушундай эле энебиздей каарлыктын бактылуу көтөрмөлөрү буйрусун. Кеже өзүңүз тааныштырып, саламатчылык. Мен атым Чынара. Юбилей Арша деп коеюн. Тай эже болот. Азыркы эле айтып өткөм кайнысымдын кайнычым, менин жолдошум Кампир апа деп коебуз, биз деле Кампир апа дейбиз. Кичинекейинен ушу кайненем шаарга иштеген кеткенде ушул таштап коюп, ушул тай эжесинин колуна чоңойгон экен. Баягы эл менен, бата менен элге көрөтмекчи ушул деңгээлге жетип азыр эми жолдошум чоң кызмат да. Элдин батасын алып, МЧСте кызмат кылат. Анан тай эжебизге, Кампир апабызга самое главное ден соолук каалайбыз. Ден соолукта болсун. Мен дагы жаган келин болуп, анан төрөп калганымда келип балдарымдын бешиктерин терметип, баталарын берген болчу. Азыргача биз дагы убакыт тапканда келип, кабар алып турабыз негизи. Анан батасын берип, менин жашыма чыккыла деп. Ошол бата менен көгөрө бериңиздер, Кудай буйруса. Ошол бата сөз тиет деген ниеттебиз. Силердин программаңарга да чоң рахмат, ушинтип элдерге ушундай жакшы жашаандарды көрсөтүп, атасыңар бул дагы бир жетишкендик деп ойлойм. Чоң идеология. Ошого силерге дагы ден соолук, тунук эфир, өнүккүлө, өскүлө. Бүгүн мактайбыз да менебиздичи. Өзүңүздү тааныштырып, айта бериңиз, айтчу сөздүн баарын. Менин атым Тагайбек, жаңы эжем айтып кетти. Ошол эжемдин чоң акасынын баласы болом, чоң уулу болом. Эжемдин менки ушу мен эмне демекмин, ошол эжемдин өмүрүн берсин, ден соолугун берсин. Ушуларды караган ушул уулду менен келиндин дагы ден соолугун берсин. Ар дайым ушу эмне демек? Ошол эми будан дагы ушу жашай берсин эжебиз ушу. Өмүрүн берсин. Туура айтасыз, көп жашасын дагына. Кудайым күч кубат берсин. Ушуларды эжемди сыйлаган ушу баласы менен келинине ден соолугун берсин. Ушулардын дагы ушулдай болуп, балдарынан, кыздарынан ыза сый көрө берсин. Бул бумеранг жашоо сөз кайтар дүйнө, туурабы? Энебизди сыйласа, мисалы сөз балдар кыздарын. Бир күнү Кудай кааласа, мыскал энебиздин өзүнүн туулган күнүнө келебиз, сюрприз болуп, балдар даярдар болот, Кудай кааласа. Кудай кааласа, ошол күндөргө жеткирсин. Ошентип турсун ар бирибиздин балдарыбыз. Рахмат. Ушинтип келип, ушул эме кылганың үчүн сага да ден соолугун каалайм ушу. Рахмат. Рахмат, бар болуңуз. Келиңиз абай, эми сизди бир кепке тартайын. Менин атым Балтабай. Апамдын уулу болом. Ошо 91-ге чыккан Кампир менин апам болот. Канчанчы бала болосуз? Биринчи баласы, чоң. Уулдардан чоңусуз. Балдардын чоңу. Анан ошо эжемден кийинки баласы. Уулдардан демек уулдардан чоңусуз, Тура эле, уулдардан чоңмун деп атат, тура. Жалпы балдардан экинчисимин деп атат, тура эле. Ошо апамдын туулган күнүнө, ошо 91 жылында туулган уруктар келген экен. Бул жерде бүт эле отургандар менен ошо тагаларым, тажеңилерим, анан бөлөлөрүм болот. Көпчүлүк элечи. Анан жээндерим бар. Ошолор баардыгы ушу чоң апамдын 91-ге чыккандыгын мындай белгилеп өткөрүп атабыз. Сиздин апаңыз кандай апа? Кандай адам? Эң жакшы, мыктай апа. Дагы эле эркелейсизби? Дагы эле эркелейм да. Кантип эркелейсиз? Алдына барам, эркелейм. Алдына барып эле жатып, кадимкидей эле барып, мынтип буттарына жатып эркелейсиз кадимкидей эле. Кадимкидей эле эркелейм. Өзүңүз канчага чыгып отурасыз ага? Өзүм 65-ке чыгып отурам. 65-ке чыгып отурасыз? Энебиздин батасын алып. 9-жылкы. Ошол кичүү мезгилдериңиздерде мисалы кантип бактыш энебиз, мына бала катары айтыңчы. Бул мезгилде баккандар бизде ушул тапкан, ташканын, бекиткен неметкелерин баарын берип, баардык колундан эмне келсе ошолорду берип баккан
кийинткен, чоңойткон эл катары. Ач калтырбады. Ач калтырган эмес. Жыртык кийинтирбеди. Жыртык кийинтирген эмес. Сиз жакшы карап, жакшы баккан. Рахмат. Айма эсибизде. Мындан бияр дагы өмүрү узун боло берсин деп тилеп отурабыз. Туура айтасыз. Кудайым берген жашап, сиздердин ар дайым ушул жакшылыктарыңызга күбө боло берсин деген ойдо. Боло отурабыз ошого. Рахмат аба, бар болуңуз. Рахмат аба. Bismillahirrahmanirrahim. Bizni yaratgan Allah'a sekiz şükürler selamlar olsun. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem selamlar olsun. Biz şu barımız bir tuğamız ötkende. Rutaynem bu da kalasa men neveresi olam. Neveresi olası? 91'ge çıktı bugün. Day nasip kılışız yaşka geldi. Oruz olsun ecişleri nasip kılsın. Dayız ömür uzun olsun. Den solu için olsun. Dağa şükür. Gözümüzden görüp oturuşamız biz kaçan şu malı aziz etkenimiz depçi. Kudayım nasip kılıp turuna jeti oturadi. Bir жақшыны olup çay pile kanıp özü çay içip samsalar acı oturadi inşallah. Bizi de uşul yaşka jetiriz. Barızlar Allah. Amin. Allah razı olsun. Şunday жаштарга barыбыз жеткирген болсун. Amin. Ораза шага болсун. Мен куттуктайм ушул тайнеме дагы узун өмүр каалайм. Тайнем Кудайга шүгүр чыйраак. Азыр деле чыйраак өз чайын ичип, тамактарды жакшы эле жейт. Эми бул тайнем мындайча айтканда биз чоң энени көрбөдүк. Ушу тайнем кичинебизден тайне деп чоңойдук да. Каникулда болуп, кайсы маалда ошо тайнем үйүнө барып, тайнем эми бүлөлүдө жайлоого чыкчу. Ал жерден ошо биз казандын нанын жаап берип, казанга каймактарды кылып берип, ошо тайнемдин колунда көп чоңойдук биз. Тайнем бизди бакты, биздин балдарыбызды да карашты дегендей. Тайнем көз тийбесин, чыйраак. Тайнеме да көп жаш каалайбыз. Ошол бардык тайнем менен башка да бир туугандар бардыгы ар жакта. Бул жерде мен элемин да. Бардыгыбыз тайне деп турабыз. Сагынып, ошол тайнем дагы бизге Кудайга шүгүр тагамдар келип, жакын болуп калды. Тез карап турабыз. Тайнем бар, эч кимден коркпойм деп коюңар. Тайнем бар, мен эч качан акчамга да калбайт. Мен бул жерде өксүбөйм деп койсоңуз. Кудайга шүгүр, ошо тайнем жашын берсин деп эле тилеп отурабыз. Мага ким тийсе тайнем айтып коем деп коюң. Кулуларда ушундай бир кулулар, ушундай бир интернетте ойлоп тапкан дагы жери бар, ошол эске келип кетти. Рахмат, бар болуңуз, Сиз кимсиз болосуз? Мен энемдин келини боломун. Куш келипсиңер биринчиден. Бүгүнкү эжемдин сюрпризи бул абдан жакшы болуп атат. Жасанып кой десе эле болмок экен. Калганы бардыгы жайында. Энесинин өзүнүн баардыгы негизи Кудайга шүгүр. Негизги нерсе. Мына эми эжемдин сюрпризинин шылтоосу менен мынеке энемдин 91 жашка чыккандыгынын шылтоосу менен мына мынтип бир топ Аалайдан, оягы биягы Оштон, биягы Чоңолайдан туугандардын башы биригип, Кудай кааласа ак дасторкон четинде ак ниет менен жакшынакай юбилей майрамдап отурабыз. Биринчиден энем ден соолугу чың болсун. Эми энемдин айтып отурса, энемдин эмгеги бардыгыбызга көп. Бардыгыбызга ушулардын бардыгын мына ушул жерде энем бакпаган бир эле менмин. Анан калганын бардыгын энем баккан, Кудай кааласа. Өктөм жеңем экөөбүз эле экенбиз деп койсо. Калганын бардыгын энем баккан, ушу айтышты го, азыр жайлоодо баккан, ол небересинде баккан, чеберелеринде баккан, калган катканы мына ушул Ошко келип баккан, мынеке баккан эни балдарды неберелери, чеберелери мына деп Кудай кааласа деп тайнем жанына барып бетинен өбөйүн деп кубанышып турушат азыр. Бирок сизди келин болуп келгенден бери бакты да. Мени го эми Кудайга шүгүр, мени бакты, Кудайга шүгүр, Аллага шүгүр, мейли бакты. Мына эми Кудайым ошондой Кудайым баккылык кылсын. Азыр эми 90 жашка чыгып, мынеке өзү менин абышкам 4 бир тууган. Анан ошо бир уул бир кызы кетип, азыр бир уул бир эле кызы калганбыз да. Эми ушу ден соолукта болойлу бардыгыбыз. Тойдун шылтоосу менен тууган уруктар мынтип биригип отурабыз. Ушул энемдин ден соолугундай ден соолук берсин. Энемдин сөөгү тетик, булар сөөгү тетик адамдар. Мына энем, ал жакта тагам бар, 93-кө чыккан. Мына эжем бар, дагы бир тагам бар, бардыгы ушул сөөктөрү тетик адамдар да. Эми жакшы ден соолукта болушсун, ушул энемдин ден соолугундай ден соолук берсин.
Enemdin ömüründe ömür bersin. Enemdin жашоосундай жашоо берсин. Enem көргөн жакшылыктардай биз дагы жакшылыктарды көрөйлү. Кудайга шүгүр, жакшылыктарда жүрдү. Мугалим эмеспи кокусунан? Бардыгыбыз алаканыбызга алабыз. Кудай кааласа. Мугалиммен. Туура эле түшүндүм. Бардыгыбыз алаканыбызга эми бардыгын баккандыгы үчүн бардыгы алакандарына алып, ушундай барса алакандарына алышып, ушундай неме кылып көтөрмөлөп турушат, мисалы колго алышып. Ооба. Ошондой эмгеги зор адам. Эми бардыгыбыз ушул жерде отургандар бардыгыбыз тынч болойлу, ден соолукта болойлу, ушундай жакшы күндөрдө кездеше берели. Ушинтип дайыма биздин эшикке дагы келе бериңиздер. Шаштырып келип Кудай кааласа мына ушундай болуп жакшына жадырап, жайнап тууган уруктар жакшына болуп жүрө берейли. 1-2-3 күнгө чейин жүрсөңүздөр боло берет деп койсоңуз. 3 күндөн кийин анан биз жүрө берсе боло берет. Кудай кааласа. Бар болуңуз. Өмүрүңүз узун болсун сиздин дагы. Сен өзүңө дагы ден соолук каалаймын. Ишиңде чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Жаңы демдер менен иштей бер. Жаңы идеяларың менен дагы иштей бер. Дагы ушундай жакшы ийгиликтерди каалаймын. Ар дайым жакшы күндү сага атаа кылсын Кудайым. Жамандык көрбө. Ушул орозонун күнүндө бардыгыбызды туткан орозолорубузда Аллам кабыл кылсын. Тилеген тилектерибизди Аллам берсин. Бардыгыбыз ушул ынтымакчылыкта бар болойлу, бир болойлу. Ай, рахмат. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, келини араңдан зорго сөзүн кыскартты. Бул дагы мисалы жүрөктөн чыккан сөздөр болот, мисалы. Ана сиз кимси болосуз? Мен невреси боломун. Эжемдин ушундай сүйүп жашаганы баардык жакшылыктардын башасы болсун. Энем көп жашасын, узун жашасын. Нерлер дагы көп жашасын, ушинтип туугандарды жакшылыктарда бириктирип жүрө берсин. Ай, рахмат. Мынакей жакшынакай болгон. Эжеме сүйрүп берсин билгенде чоң кете алмак экенмин, кичинерээк болуп калып. Мускал энебиздин бардыгынан эң кымбат сюрпризи мына ушул менин программасы. Бул кадрларды бир күн келет, урматтуу катышуучулар, миллион еврого да сатып ала албайсыздар. Себеп дегенде бул учур жалаң эсте кала турган учурлардын бири. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, бардыгы куттукташып, оозорун ачышып, энебиздин жанына отурганга шүгүр кылып жаткан учурлары. Эне сарпай кийгизе бериңиздер. Мейли, сарпайларыңыздар сарпай, урматтуу көрүүчүлөр. Бизде Кыргызда бир каада салтыбыз бар. Сөзсүз түрдө кур келбейт. Ак жолугун, ак калпагын көтөргөнчө келишет. Бул илгертен калган биздин каада салт. Эмеден таваптан өткөзүп келдим мен ажыга барганда. Ажыга чогуу бардыңыздарбы? Менин балам экөөбүз бардык. Тавапты ошактан ылдырса болот экен да эмелерге. Өткөндөргө. Ошакта эсеп боло берет экен, эме? Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мына жакшынакай болгон жолуктарды салып отурат. Жүзгө чыгың, жүздө одарын кылып. Мынакей жүзгө чыгың деген жакшынакай тилектерин билдирип атат. Мускал энебиз эми ушунчалык кубанычында чек жок. Кандай отурасыз эне? Бери карап коюң сени. Бери карап. Жакшыбы баары? Баары жакшыбы эне? Жакшыбы? Мындай кылың, жакшы да. Жакшыбы эне? Мондай кылың. Мындай. Жакшы. Элиңдерим ойнапты жатса. Урматтуу көрүүчүлөр, сарпай тапшыруу. Мен бир тууганым. Аземи кана? Сиздин сарпайыңыз. Азыр. Мынакей түйүнчөктөн чечилип атат. Чечилбей атат. Чечилбей атабы? Ооба. Демек, азыр мынакей түйүнчөктөгү сарпайлары бир сыра көзгө камерага алып коелу. Мынакей жакшынакай болгон чапан, пальто, жемпир, жолу, кыскасы эң керектүү нерселер. Муну кийип отуруң. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, мынакей сарпай тапшыруу аземи эң жакын туугандарынын катышуусунда өтүп жаткандыгын сиздерге мен чагылдырып берип атам. Мына ар бир көз илмем маанилүү, ар бир тартым маанилүү. Рахмат, Алла разы болсун сизден. Сизден ушул
Mınау берген өмір бекенден солық берсин Аллахым. Kızlarımızın hürmetini görüp, bayğanday bir şey olur, bu kızların törünün kutu olup yürün. Amin. Amin de koyun sizge bata ödene. Amin. Amin aytkan. Rahmat. Balasına da bu sarpa. Ne lazım o? Sarp kütür olayın bir diyorlar. Bunda hürmetli görüşler. Sırga. Ha, kol jetmegenlerge mına kemna ırgıt odadana. Ananı gelinine. Mına key. Ejemdin jolugun başıma salgılar. Oo, sessiz türde. Hürmetli görüşler, noşların bardığı. Estelik için kala turgan programa. Hürmetli görüşler. Hazır endi Mıskalı Nevsin canına biraz ötüp var, biraz kovraşalı. Eneviz arqılı biraz tuyum sezimlerdi Ali Nevs'e bildireli. Razı olsun. Arjem silesin, Kuday silesin. Allah razı olsun. Ay rahmat. Bilek şu. Ne ben uyuşturucusuz rahmat sizge. Var bizde sürpriz kılıyor. Rahmat şurada uyuşturup yürüyoruz hem de sorun versin, ömrümüz versin. Uşu Mıskalı Nevs'in demirgesi mınaki. Bardığımda uşintip uyuşturulup atat, sürüp atat oturdu. Aynen çevresi olan. Çevresi? Şu bugün 91'e çıkanına kutlayım. Ömrü uzun olsunlar, düzgün çıksın. Şu tilekleri oruna alıp şu Tuğanın жақсы өткізсін. Ömür uzun bolsun sizlerдің de toyuңuzlarga ортоктош болуp toydun көркü oturursun, tördün körkü olsun ha Kuda kalırsa. Ay azamat. Kana berge mınaki. Daha bir siz çevresi mınaki aha. 12 yaşlarında tayneme köp ömür uzun bolsun. Köp yaşasın şu. Tang. Bizdin de жақшылықтарды görsün dep koya mınaki. Ay azamat. Mınaki nevrelerinin yaşnak olgun sarpayına ortoktoş bolduk ha. Nevreler daha kaldı mı söyley turganlar? Şimdiler var. Ha geliniz. Yakın geliniz. Vergen never, oşal karaydı, oşal üçüge. Gel. Yine üstüşe kıraydı. Oşal gelin, çayırın üçü gelin. Yine üstün, yine üstü kaça kararılıp durdu, sondan başlangıç mına Kuda kalırsa. Enem bu yıl 91 yaşında. Eneme 90 жылдық юбилей құтты болсын. Барыңыздар қош келіпсіздер. Eneme чын денсаулық, uzun ömür, бақыттылық, қарылық қалаймын. Enemiz hazır şu günde kaç tamақтың түрін жақсы көреді? Otarsın деп қой. Enем жүзден Enем өзіне қарап тамақтарды жейді. Құрылған андай немелер жебейді өзіне. Doğru айтасыз. Мына бұл кісілердің қасиеті шында. Қайнатма, жаңағыдай дымдалған тамақтар жақсы жейді. Ошода бизге окшоп чипсы, сосиска, колбаса, роллтон, андайлар жаман көрөт. Ошон үчүн бул кишилердин сөөгү таза да. Ошон үчүн. Туурабы? Şu gelinge kana muskaca patamız. Ana muskala жерин ушул кана. Hastane şu gelin Урматтуу көрүүчүлөр, ушул Ali энебизди карап бөпөлөгөн келинине болгон баталар. Yerimdi, rayımdı, tınçlığı olsun Allah'ın ismi menen. Şu şairimiz algan yeni soka tengar ömür şerif olursun. Oğul kızların nurmasın görsün, aksakallı çalı olup, kalpaygan bayvice olup, şu üydün törünün kutu olup düşsün. Şu gelgen mimanдар menen daima ıntımakta olup, rızkulu. Allah talamı şu öz bergen rızklarının kenen bersin. Kızların üylep, toylarda kılıp, şunday aktastorkan daima jayılıp dursun. Ömürü uzun, berekeli ömür, bekendin soluk, kayrat kutsuvvat versin akıl esiminin. Allah'ım kanca yaş verse kıynalmay, жақшына yaşasın. Men mınaki bata, gördünüz mü? Bu batanı siz $1.000.000 satıp albaysınız. Kuday buyursa bu bata söz sizge tiyet. Siz de kuday buyursa Ali enebizde жақшы baksanız, Ali enebizde baktılık arıktın doğru süresi degen niyetli bildiremez ha? Ay жақсы. Kana,
Enebиз bir bata bergensiz koldoorun ulan çıkarıp atat. Boldu, munulardı alıp koyuңуздар эми. Enebиz teyin alıp ketти. Baarını alıp koyuңуздар. Rahmat. Kayсы, kalpatsan mı? Ha, siz mi? Ha, boldu baba. Cengelime, şu densoluk halim bularga. Ardayım şu karmaşan koldoru hiç vakti üzülmesin. Bala çakalı olsun, şu netlesek dilekleri kabul olsun. Ardayım şu enesini eminde kampüde bağıp duruyorsun. Densoluk'un çengesin. Meni aytmanızlar kesin amnaki. O adamnaki enebиz oturat. Bulardın baarını alıp kete berіңiz. Enebиз кантип чоңойтты мына жана бир тууган иниңизден да сурадык да. Бир кызыктуусуна мисалы ач калган күндөр болдубу, жыртык кийген күндөр болдубу, талап сүзбө иштедиңиздерби, түнү уктабадыңыздарбы? Энебиз эми өз жаныңызда турат да. Бир айтыңчы ушуну, оорап бериңчи. Менен апам эми илгери ушу согуш малында болгон буларым ушу апталыктан ушу арпаны гана алып барып үйшөп ушу нан кылып чечти экен. Анан эми биз пешенебизге согуш бүтүп жакшы заман келди. Апам болсо биз топоз бактык, көк суда жүрүп, анын майын кылып алып келип, эми Кызылкурумга Ленин совхозго тапшырышат эле. Мен аны ошол жерде 5-класста элем топоз сайт элем, тош коюп алып жетпесем. Ошентип күндөр өткөн, эчки бактык, көп нерселерди кылды. Кудайым берген экен жашын мына 100дөн ашып жашасын, ушуну тилеп отурам. Бардык ушу туугандарым, бир туугандарым, уул кыздарым, неберелерим бардыгына Аллах Таалам берекелүү өмүр, бекем денсоолук, бактылуулук берсин, мээримдүүлүгүнөн берсин, ырайымдуулугунан берсин. Аллахым айкөлдүгүнөн дайыма ушу бардык отурган адамдарга Аллахым ушу жашын берсин. Канча жашаса бардыгы кыйналбай жашасын. Ушундай Тастуркундун четинде баарыбыз бирге отуруп ынтымак, ыймандуу болуп, ушу уул кыз неберелерибиз илим билимдүү окумуштуулардан болсун, исламда мертебеси бийик алымдардан болсун. Ушуну каалайм бардыгына. Өмүрү узун болсун, денсаулыгы чың болсун, ушу ар дайым бала чакасынын күнүн күчүн көрүп, ушу Кудайым берген жашты жашай берсин. Мен айтканыма келсин. Рахмат. Чоң энемдин эле 90га чыккан эле юбилей менен куттуктайм. Өмүрүңүз узун болсун, денсаулыгыңыз чың болсун. Ай, азамат, мынакей кана. Чоң энемдин денсаулыгы чың болсун, көп жашасын. Менин айтканыңыздар келсин, кана. Чоң энем туулган күнү сонун өтсүн, 91-ге чыксын. Юбилейин куттуктайм. Дам көп жүрсүн. Дам бактылуу жүрсүн, оорубасын. Менин кана. Тайнем туулган күнү куттуу болсун, оорубасын, өмүрү узун болсун. Ай, азамат, жүрөктөн чыккан куттуктоо. Amca, siz densolunuz versin eme. Ömrünüz uzun olsun, hayırda olsun, bar olun, bizim peşinizde olun. Şu oylagan oyunuzga, tilege maksatınıza yeter elem amca. Şu tegeler oruğanız. Şu cüz geçin amca. Kimisi olursa o? Ben ükası olum. Bir tuğanıkı kimdi? Mustafa'nın özü mü? Yok, abicamın atasının balası olum. Mınake. Akasının balası olum. Жақсы. Rahmat, бар болыңыз. Мындай экен. Мына бала, мен, ол, мына кыз бир тууганбыз. Төртөөбүз. Дагы бар, калгандары калада. Баарыбыз келдик бенди экен. Эми ушу келишинче, жашынага келгенче, жашынага куттуктоолорду айтып, жүрөктөн чыккан сөздөрдү айтып, мынакей болдук, баарыбыз бир ооз сөздөн сүйлөдүк. Эми кандай дейсиздер, эгер туура көрсөңүздөр, мына ушул төрдүн көрүп болгон аксакалдын батасы менен жыйынтыктап коелу программанычы. Себеп дегенде баары бир аксакалдардын жолу улуу болот. Жанында энебиз мемирип отуруп турсун. Ушунда отура бериңиз сиз. Канаба, бир бата бериңиз кана. Tinchlik bo'lsin, amonchilik bo'lsin, to'qchilik, mo'lchilik bo'lsin. Bu kambireде şol
100'den aşsın, 110-115'e çıksın, den soluğu olsun. Mına kızları, balları, nevleri bari den solukta Allah'ım kollasın. Жақшылық болсын, жамандық болбосын бәріге. Бар болсындар, тыш болсындар, esen болсындар, бәрі сақ саламат болады. Мен айтқаныңыз келді. Сен урматтуу көрүштөр. İşinizге iyilik болсын, шундай болуп, шундай чагылганыңызга сиздерге рахмат. Сиздерге işinizге iyilik болсын, Аллахым колдосын. Мен урматтуу көрүштөр, мынакей дээрлик 45 мүнөт бою биз жеке мен өзүмдүн автордук программа менен келип, Мыскал эженин тапшырмасын аткарып болдум. Демилгечи топтун топ башчысы Мыскал энебиз. Мыскал энебизге дагы Аллахым ыраазы болсун. Ушул Рамазан айында болгондо да улуу айларда ифтарлык уюштуруп, орозо кармагандарга ооз ачырганга сизге дагы бир чексиз ден соолук каалайбыз, өмүр каалайбыз. Ылайым жаныңызда ар дайым ушу колдоп кубаттап апаңыз жүрсүн. Урматтуу көрүштөр, мен айтайын дегеним, мына ушул программа эксклюзив болот деп атпаймынбы? Буга чейин 50ге чейинки балдар кыздар куттап келген болсо, атасын апасын. Мына ушул учурда бул жолкусунда Мыскал энебиз мына 70ке таяп калса дагы жашы. Мына апамы куттуктайм деп мага чалып, мына ушул суранганда мына келип, мына ушул менин программасынын кезектеги чыгарылышы жүрүп жаткан убагы. Мыскал эне, сиз дагы Кудай буйруса, мен жана сиз жокту айтып алдым окшойт. Сизге дагы балдарыңыз мына ушундай нерсени уюштурат деп үмүт кылабыз. Себеп дегенде бул мейрам жашоо, кайтар жашоо. Сиздин да үйүңүзгө барып, Кудай буйруса ушинтип бакылдап сүйлөп турабыз. Алия энебиздин катышуусунда, Кудай кааласа, мына ушул туугандардын катышуусунда. Мээримдүү, ырайымдуу, тынчтыгын, Алланын ысымы менен саңаян берекелүү өмүр, бекем ден соолук, бактылуулук берсин, кайрат кубат берсин, ишиңе ийгилик берсин, уул кыздарыңын урмасыйын көр, алганың менен тең ары өмүрчелик болуп, аксакалдуу чалуу болуп, балпайгандай үйсө болуп, уул кыздарыңын төрүн уктуу болуп жүрүш, жолуң чыдыр, жолдошуң кызыр болсун, бай дөлатын берсин, пайгамбарың батасын берсин. Мына урматтуу көрүштөр, Алия энебизди бир кучактап коюңузчу Мыскал эне. Кана, бир кучактап бата берсин, ана берсин, бала чакатын. Sen çantamışınca siladı var, silerdi bu da silerdi. Мен айтканыңыз келсин. Мына урматтуу көрүштөр. Ушуну менен менин программасынын бул жолку чыгарылышы дагы программасынын жыйынтыгы ушул Ош шаарынын Жапалак айыл аймагында жашаган Куттуу энебиз болгондо дагы сыйлуу энебиз, ыйык энебиз Алия энебиздин ордосунан жыйынтылып отурат. Ылайым бар болуңуздар. Эч качан кембеңиздер. Менин программасы сиздер өзүңүздөрдүн урматтуу катталуучуларым көрүп турганда, эгерде сиздердин ушундай апаңыздар болсо, атаңыздар болсо, бир тууганыңыздар болсо, анда мен кызматташканга даярмын. Өлкөнүн 7 дубанына барып, сиздердин аманатыңыздарды бергенче, мына ушундай программаны уюштуруп турганга Аллахым насип этсин. Жакшы туруңуздар. Рахмат. Урматтуу туугандар, мынеке эжем мынтип сюрприз кылам деп биз эжемдин сюрпризин билбедик дагы. Эжем юбилейди инициатива көтөрдү эле, нарыдан бери Балтабай экөөбүз ооз ачарды уюштура коюп эле, нарыдан бери аткара койдук эле. Эже рахмат сизге. Ушуну уюштурганыңызга рахмат. Сиздин ошол шылтооңуз менен мүмкүн биз ооз ачырабыз деп ойлобой эле жүрдүк эле. Сиз дагы ошол нерсеге себепчи болуп калдыңыз. Рахмат, чоң рахмат сизге дагы. Ушинтип ынтымакчылыкка чакырып, башыңызды бириктирип, ар дайым ушундай жүрө бериңиз. Ден соолукта болуңуз ар дайым. Бардык туугандар тынч болойлу. Ушу бардыгыңыздар тынч болуңуздар. Ушу орозоңуздарды Кудайым дагы бир жолу орозоңуздарды Аллам кабыл кылсын. Эми жакшы туруңуздар. Рахмат сага дагы. Ишиңе ийгилик. Ушу айло дегенде келе калган кызматың менен элге аралашып жүрө бер, элдин ушундай жакшылыктарын тартып жүрө бер, жакшылыктарын элге жайылтып жүрө бер, ден соолукта бол, ар дайым ишиңе ийгилик. Эми жакшы туруңуздар. Эми отуруп чай